Мен эркекмин, бирок эркекке гана үйлөнөм дейт Максат Ера. Мен 8-марттагы жүрүштү абдан колдоймун. Ал жүрүш жылдын мыкты жүрүшү болду. Андай жүрүш ар дайым болуп турса жакшы болот эле. Өкүнүчтүүсү андай жүрүшкө көпчүлүк каршы. Албетте ал жүрүштүн катарында ар тармактагылар катышты. Аларды көтөрүп чыккан ураан чакырыктарын баары туура жана актуалдуу. 40 жоронун өткөн жүрүшкө каршы жүрүп жаткандыгы туура эмес. Мен аларга каршымын. Атым Максат, Германияда жашаймын, 27 жаштамын. Илим менен алектенемин. Германияда иштеп ата-энемди багамын. Ошондой эле Кыргызстандын жаранымын. Албетте өзүмдү мыкты эркекмин деп эсептеймин. Эмнеге мен өзүмдү эркекмин деп эсептебешим керек? ЛГБТ мүчөлөрү деле сизге жана мага окшош кишилер. Алар оору же оорулуу эмес. Биздин элдердин түшүнүгү жоктугунан алар ЛГБТларды оорулуу деп ойлошот. Учурда жергиликтүү ММКлар ар кандай жазып жатышат. Бул туура эмес. Ооба, мен геймин. Ата-энем баары билет. Алар мени түшүнөт. Мени түшүнгөн ата-энеме рахмат. Мен аялдарга үйлөнгүм келбейт. Эгерде үйлөнсөм эркекке гана үйлөнөм. Эмнеге үйлөнсөм болбойт? Мен балдарды абдан жакшы көрөм. Балалуу болгум келет. Балам болот же болбойт, азыр мага кызыкчылыгы жок. Балалуу болгонго чейин баламды каржылашым керек. Мага азыр адекваттуу партнер гана керек. Азыр балалуу болгонго бардык мүмкүнчүлүк бар. Балдарды сатып же багып алса болот. Гейлер менен лесбиянкалар деле балалуу болушат. Элдер гейлерди кызтеки деп коюшат эмеспи? Биз балдар үйүнөн деле бала багып алабыз. Мен гей экендигимен арман кылбаймын. Мен абдан бактылуумун дейт Кыргызстандын жараны Максат Ера. Маалымат булагы Назар Ньюс. Өзүнүн Facebook баракчасында ак телек гүл жигит кызы айлык колго тийбей жатканын жазып чыкты. Февралдын айлыгын али күнгө чейин ала элекпиз. Ала Тоо 24 каналынын кызматкерлеринин айлык акысын кечиктирүү же себепсиз кыркып салуу былтыркы жылдын ноябрь айында башталган. Чыдап келдик. Балдарым үйдө акыркы нанды жеп отурушат. Бүгүн кечинде эмнени бышырып берем билбейм. Жолго акча жок, мектепке да бара албай жатабыз деп айла таппай калгандыктан жазганы көрүнүп турат. Эске салсак, жакында эле аталган мамлекеттик телеканалга башкы директор болуп Жайнак Үсөн уулу шайланган. Маалымат булагы Эл Гезит KG. Баткен областынын Аксай айылынын тургундары кыргыз-тажик чек арасындагы конфликттен улам балдарын жана тиричилик буюмдарын салып алышып, өз үйлөрүн таштап кетишүүдө. Журналист Гүлгакы Мамасалиева окуя болгон жерден бир нече сүрөттөрдү жарыялады. Эскерте кетсек, 13 мартта Кыргыз айылы Аксайдын тургундары менен Тажикстандын Варух айылынын тургундары бири-бирине таш ыргытып, андан кийин аңчылык мылтыктары менен атышкан. Тажикстандык 2 жаран каза тапканы айтылууда. Маалымат булагы Барометр. Ат Башы районунун Ат Башы айылдык маданият үйүндө 2-март күнү Кудулдар Тынар Курманалиев менен Абдылда Иманкуловдун концерти өтмөк. Бирок артисттер зал суук деп концерттен өткөрбөй кетип калгандыгын Ат Башы айылынын тургуну Алмагүл Жоокенова билдирди. Биздин маданият бөлүмүнүн кызматкерлери 2 күн жылыткыч сайып залды жылыттык дешти. Бирок суук деп кетип калышыптыр. Элдин шагын сындырган. Ат башылыктарга ушундай мамиле жасаса болот деген туура эмес да. Жергиликтүү райондук администрациядагы шарт түзүп берсе, райондогу элдердин баары кирмек да. Мен да билет алмакмын. Билет алгандар көп эле болуптур. Атайын келгенден кийин концертин коюп эле кетишсе болмок. Ушундай нааразычылык болду, деди Ат Башы айылынын тургуну Алмагүл Жоокенова. Ал эми Ат Башы райондук маданият бөлүмү жалпы 70 билет өткөндүгүн, бирок артисттер суук деп кетип калгандыгын билдирди. Ошондой эле 70 билеттин акчалары кайра элдерине кайтарылып берилгендигин кошумчалады. Маалымат булагы Турмуш KG. Ички иштер министри түнү менен Баткенге барды. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев бүгүн 15 мартта Баткен районунун Аксай айылына барып, шаардык райондук ички иштер башкармалыктарынын өздүк курамы менен кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Кеңешмеде министр кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы абалды жөнгө салуу маселесин талкуулап, коомдук коопсуздукту, жарандардын коопсуздугун камсыздоо тапшырмасын берип, ошондой эле башка күч түзүмдөрүнүн жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен чек арадагы райондордун калкына түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Жунушалиев мындан ары ушундай кырдаалдарга жол бербөө, абалды жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, объективдүү тактоо иштери жана Баткен облусунун чек арадагы аймактарынын жашоочуларына жардам көрсөтүүнүн зарылдыгын белгиледи.
Ошондой эле облустун чек арадагы жашоочуларына абалды турукташтыруу үчүн тажик тарап менен бирге көрүлүп жаткан чаралар тууралуу активдүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектигин айтты. Баткен облусунун аймагында укук коргоо органдарынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Ошондой эле чек арадагы бардык аймактар каттуу көзөмөлгө алынган. Учурда кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасында абал туруктуу. Маалымат булагы Турмуш KG. Атырдын идиши бриллиант, бермет, топаз, алтын жана күмүш сыяктуу асыл таштар менен шөкөттөлгөн. Дүйнө жүзү боюнча эң кымбат атыр Дубайдагы соода түйүнүнө коюлду. Анын баасы 4 миллион 573 миң дирхам, же болбосо 1 миллион 300 миллион долларды түзөт. Бул туурасында РИА Новости билдирди. Мындай атыр шумух араб тилинен которгондо үлкөн адамга татыктуу деп аталат. Nobel компаниясы The Spirit of Dubai сериясында чыгарган. Анын сырты бриллиант, бермет, топаз, алтын жана күмүш сыяктуу асыл таштар менен шөкөттөлгөн. Атыр Дубайдагы Dubai Mall соода борборунун бирине коюлду. Каалоочулар аны март айынын аягына чейин көрө алышат. Эркектерге да аялдарга да ылайыкталган атырды жасоого 3 жыл убакыт кеткен. 3 литр парфюм бата турган идиши Murano айнегинен жасалган. Бийиктиги 1 метр 97 сантиметрди түзөт. Ар ким боюна жараша аралыктан башкарып себине берсе болот. Кымбат баалуу парфюм эки тарабынан дүйнөлүк рекорд койду. Биринчи идиштеги асыл таштардын көптүгүнөн, экинчиси аралыктан башкарыла турган эң бийик спрей болгону менен өзгөчөлөнгөн. Маалымат булагы Спутник KG. Ысык көлдүк аял баласын сабап салган айылдашын бычактап өлтүрдү. Түп районунун Михайловка айылынын тургуну айылдашын бычактап өлтүрдү. Бул тууралуу аймактык кабарчы жергиликтүү тургундарга шилтеме берүү менен билдирди. Тургундардын маалыматына караганда окуя ушул жылдын 10 мартында болгон. 1982 жылы туулган Канат 1988 жылы туулган айылдашы Нурматты 9 март күнү сабап салган. Ошол күнү кечинде сабалган Нурматтын 1965 жылы туулган апасы Тамара өч алуу үчүн айылдын четинде жашаган Канаттын үйүнө бычак менен барган. Бирок Канат качып кетүүгө үлгүргөн. Эртеси 10 март күнү Канат кечирим суроо үчүн айылдашы Нурматтын үйүнө барганда короосунан апасы чыгып, анын бөйрөк жана жүрөк тушуна 2 жолу бычак менен сайган. Окуядан кийин өзү милиция жана тез жардам кызматын чакырган. Алган жаракатынан улам Канат ооруканага жетпей каза болгон. Каза болгон Канат 13 бир тууган. Атасы каза болуп калган. Үй бүлөсү жок, мурда соттолгон. Ал эми сабалган Нурмат дагы Россияда соттолгон деп укканбыз. Айылга келгенине жарым жылдай болгон. Өзү үй бүлөлүү, бир уул, бир кызы бар. Ал эми бычак сайган Тамара Россияда соттолгон деп айтышууда дешти айылдаштары. Ал эми Ысык көл облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы адам өлтүрүү фактысы болгонун тастыктады. 10 март күнү саат 16:10 чамасында Ысык көл облустук ооруканасынын Түп райондук ички иштер бөлүмүнө телефон аркылуу билдирүү түшүп, Түп районуна караштуу Михайловка айылынын тургуну каза болгондугу маалымдалган. Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери окуя болгон жерге барып териштирүү иштерин жүргүзгөн. Окуя болгон күнү саат 15:40 чамасында Михайловка айылынын 1982 жылы туулган жараны дүкөнү бар айылдашынын үйүнө барып, үй ээси менен уруша кеткен. 1965 жылы туулган жаран бир жолу көкүрөк тушка бычак менен сайып жиберген. Анын кесепетинен маркум болгон жаран оор жаракат алып, ооруканага жетпей каза болгон. Бул окуя боюнча Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 130 беренеси киши өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, шектүү аял Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Райондук соттун чечими менен ал 2 айга камакка алынды деп айтылат Ысык көл облустунун ички иштер бөлүмүнүн маалыматында. Маалымат булагы Турмуш KG. Баткендеги чыр Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министрлери Ак Сайдан жолугушту. 15 мартта саат 10:40 чамасында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, ИИМ жетекчиси Кашкарбек Жунушалиев баш болгон чиновниктер Баткен районунун Ак Сай айылында, Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Иброхим, Сагди облусунун губернатору Раджабай Ахмодзада баш болгон бийлик өкүлдөрү менен жолугушту. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы маалымдады. Маалыматка караганда, учурда чек арадагы абал тынч, жетекчилер маселенин чоо жайы менен жеринен таанышып, пикир алмашып жатышат. Эки тараптан адамдардын октон жаракат алгандыгы боюнча маселени Кыргызстан менен Тажикстандын прокуратуралары иликтемей болгондугу айтылууда. Булак Турмуш KG.
Суракматов гей парад өткөргөнү менен тарыхта калды. Коомчулукта Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматовдун иштен кетүү талабы коюлуп жатат. Буга мэрде 8-мартта гей парадка уруксаат бергенин жүйө катары келтиришүүдө. Бул маселе жогорку кеңештин трибунасында да көтөрүлүп, улуттун оңгусуна балта чапкан көрүнүшкө жол бергендердин жоопкерчилигин кароо маселеси айтылды. Суракматов болсо эч ким адамдарды жынысына, тилине, коомдук абалына карап бөлүп дискриминация кылбоосу керек деп актанды. Социалдык тармактарда мэр Суракматов гей парадка уруксаат бергени менен тарыхта калары боюнча сын, шакаба, мазак аралашкан азилдер көп жазылды. Булак фабула. Жээнбеков, Байсалов мазак болушту. Бишкекте 8-март айымдардын эл аралык майрамында аялдардын тилектештиги аттуу чапанга жамынган жүрүш өткөн. Анда кыз келиндердин укуктары эмес гей парад орун алган. Коомчулук мындай акциянын максатын улуттун оңгусуна балта чапчуу баскынчылык катары сыпатташып, митингге уруксаат бергендер менен ага катышкандарды сынга алышкан. Натыйжада митингде сөз сүйлөп, активдүүлүгүн көрсөткөн саясатчылар Равшан Жээнбеков, Эдил Байсалов, укук коргоочу Рита Карасартованын дарегине ачуу сын пикирлер арбын айтылды. Карасартова болсо тынымсыз коркутууга кабылганын айтып чыкты. Булак фабула пресс. Тажик бийлиги чек ара боюнча коңгуроо какты. Тажикстандын премьер-министринин орун басары Иброхим Азим кыргыз-тажик чек келгендигин өкмөттүн басма сөз кызматынын өкүлү Чыңгыз Эсенгулов кабарлады. Урматтуу кесиптештер, учурда Баткен облусундагы кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги кырдаал туруктуу. Окуя болгон жерге мамлекеттик органдардын кырдаалды турукташтыруу боюнча иштерин координациялаш үчүн Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков жана Тажикстандын премьер-министринин орун басары Иброхим Азим жөнөтүлгөн деп билдирүү таратты. Эсенгулов чектеш райондордо мындан аркы эскалацияга жол бербөө максатында жергиликтүү калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү улантылып жатканын белгилейт. Ал эми мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Абдикарим Алимбаев учурда кырдаал бир аз жакшыраак деп айтсак болот, бирок Кыргызстан тараптан дагы, Тажикстан тараптан дагы жол жабык болуп турат. Эки тараптын жарандары азыркы учурда өз айылдарында турушат. Акыркы чыр-чатак кечээ саат 16:00 болгон. Андан бери түн тынч өттү. Учурда ал жакта вице-премьер-министр Разаков, мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Ички иштер министрлигинин тобу иштеп жатышат деп Азаттыкка кабарлаган. Булак Назар Ньюс KG.